Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Южный Сахалин, Екатеринбург шаарларын айланып келе жаткан атактуу Абдурахман тааптын шакирти Абдужапар тааптын небереси Костоправ тамырчы Алтынбек Калыкулов таап көпчүлүктүн суроолору боюнча кайрадан Москва шаарында 15 июньдан кабыл алуусун баштайт. Тарлоочу оорулар, тамыр кармайт, грыжа, остеохондроз, артроз, гонартроз, куян, давление, баш оорулары, сөөк сыздоо, бет талуу, бут какшоо, сынган чыккан жерлерди карайт. Аллахтан шифа сурап, келип дартыңызга таба таап кетиңиздер. Биздин дарек: метро Профсоюзная, улица Крыжановского, 24, бөлчөк 35, корпус 2, чайхана Ордо. Байланыш үчүн телефондор +7903 199 96 00, +7963 530 77 13. Assalamu alaikum урматтуу Москва мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Учурда биз Академическая менен Профсоюзная метросунун ортосунда турабыз. Ошол жерде Крыжановского, улица 24/35, корпус 3. Бул жерде көпчүлүккө белгилүү Ордо чайханасы жайгашкан. Ошонун алдына көпчүлүк мекендештерибиздин суроосу менен биздин Алтын деген табыл жигитибиз келген. Костоправ. Орусчасы айтканда Костоправ, кыргызчасы табыл сөөк салган. Ошол жигит өзү өткөндө келгенде, кышта келди эле, өтө адам көп келди дейт. Аллахтын шифасы болуп, ошол жигиттин себеби менен көптөгөн адамдар жакшы болуп, учка туруп, бири-бирине айтышып, адам өтө көп болгон дейт. Ошондуктан дагы суроолор менен Россияны полный айланып чыктык. Андан кийин Кыргызстанга бардык. Андан дагы мына мекендештердин суроо талабы менен ушул жерге кайра келдик дейт. Андыктан эгерде көптөн бери ушул сиздин ден соолугуңуз кыйнап атса, сизди кандайдыр бир ден соолуктан бир проблемалар болуп атса, сөзсүз келип ушул табылга көрүнүп, консультация алып, колдон келсе дарыланып кетсеңиздер болот. Алланын шифасы менен сиздерге шифа берген болсо, ошол Алтынбек энебиздин жардамында себеби менен шифа таап кетсеңиздер болот туугандар. Мына өзүңүздөр көрүп, мына Ордо чайханасына келдик. Халал чайхана бул дагы. Бул жерге сеанстан чыгып, дем алып, тамактанып, халал тамактардан жеп кетсеңиздер болот. Тамактары ширин. Ошол чайхананын алдында эле мына Геракл деген клуб көрдүм. Бул өзү негизи тренажерный зал. Өткөндө да көрсөткөнбүз. Тренажерный зал ичинде ошол Алтынбек кичинекей офисте азыр өзүнүн табылчылыгын кылып атыптыр. Учурда дагы ошол Москвада угуп келгендер бар азыр. Кирип сиздерге бир катар ошол Алтынбек менен сүйлөшүп, ошону кылган иштерин көрсөтүп, толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан колдон келсе ушул маалымат менен бөлүшүп коюңуздар, ден соолукка жакшы караңыздар. Ден соолуктан проблемалар болсо, тууган уруктарга бөлүшүп койсоңуздар, балким бирөөлөргө себепчи болуп, ден соолугун оңдогонго биз дагы себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Андыктан ичин көрөлү туугандар. Өчүрүп коелу болот. Мына туугандар Геракл спорт залынын тренажерный залдын ичине кирдик. Мына өзүңүздөр көргөндөй баардык ден соолукка керектүү темир тезектин баардыгы ушул жерде. Тренажерлор бар, подъемный тренажер бар, жүгүргөнгө тренажер бар. Андан сырткары мына гантелдер, турниктер, штангелер, штангенин түрлөрү. Андан сырткары мына гантелдин түрлөрү менен килограммдар менен любой вес бар. Ушул жерге келип ден соолугуңузду чыңдап кетсеңиздер болот. Ушул залдан киребиз дагы туура эле Алтынбектин алдына киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына туугандар кирип келдик. Ассаламу алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Алтынбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиңер? Иштер жакшыбы? Иштер ийгиликтүү болсун. Жакшы. Мына туугандар кадимкидей эле келген күндөн баштап ишти баштаптыр. İşlerine жақсы mı? Жақсы. Aylanıp geldin ya, Rusya'nı көріп, Kırgızistan'a barıp kaya geldin. Kırgızistan'a barıp kayra geldik.
Бул жерге былтыр келгенден кийин Россиянын 5-6 облусунда болдук. Ondan keyin Moskvaga şu suroолор көп болгондуктан кайрадан бул жака келдик. Келип ушул кабар берип коелду дагы. Эме кылганыбыз. Ошол иштеп атабыз, Аллага шүгүр жакшы. Туугандар, өткөндө ошол Москвадан угу келген адамдар өтө көп болуптур. Дагы деле мисалы Москвадан деп келе берсеңиздер болот. Буйруса 1 ай бою кызматта ушул адресте болушат. Анан колдон келген жардамды беришет. Өзү Алтынбек мына ушул ишиң жөнүндө дагы мына жаңы биздин катталуучулар көп да, ошолорго дагы кичине мындай өзүң ишиң жөнүндө кичине айта кетсең, канча жылдан бери ушул ишти кыласың, кандай ооруларга шифа тапса болот, кандай иштерди кылса болот, ошол жөнүндө кыскача. Мен өзү бул жумуш менен жаштыгымдан бери эле иштеймин. Себеби дегенде атам сыныгчы болгон. Таятам таап болгон. Мен өзүм Бишкектеги Алатоо совхоздогу Абдурахман Тааптын шакирти боломун. Андан кийин 2 жыл мына Москвадагы Юрий Репин центрде окугамын. Юрий Репиндин өзүнүн колунда окугамын. Лично. Андан кийин уже Кыргызстанга кетип, Кыргызстанда иштедик. Кыргызстанда ар кандай жерлерде иштедик. Кийин өзүбүздүн айылыбызда иштедик. Кийин ошо Россияга турга чыктык. Былтыр ошо январь айында келгенибизде сиздер тартып кеткенсиздер. Ошондон кийин очередь ушунчалык көп болгон. Адам аябай көп болду. Аллага шүгүр, бардыгы жакшы. Эми бизде основной грыжа оорусуну, остеохондроз, башындагы черепный давление, жөн давление, бутка суу өткөн, булар бардыгы да айтылат. Ушундай ооруларды, артрит, артроз деген ооруларды карайбыз. Массаждын жолу менен. Эч кандай бир дем салбайбыз, эч кандай бир неме кылбайбыз, бүт только ушу элдик дарыгерчилик катары ушул неме кылабыз. Бизге келген адамдар биринчи очередде ушул оорусу болсо, келерден алдын айта кетчү нерсе ушу Алладан шифа тилеп. Аллахым өзүң шифаңды бер, ушул бала себепчи болсун деп. Сомнение менен келип больницага барганда, же өзү адам баласы болгондон кийин больницага барабы, таапка барабы, бардык убакта ушул Алладан шифа тилеп барса, Алла Таала шифасын берет. Биз жөн эле себепчи болобуз. Биз ошол окуганыбызды, үйрөнгөнүбүздү гана кылабыз, калганы шифа Алладан. Албетте. Ошондой эми сиздерден кийин Санкт-Петербургка бардык, Новосибирде болдук, Иркутский, Южный Сахалин, Екатеринбург шаарларында болуп. Азыр эми башка облуска кетишибиз керек эле, бирок Москвадан суроотолор аябай көп болду. Аябай көп болуп, ошо 1-2-3 күнгө очередке жазышкан. Ошо Кудай буйрса, бүгүндөн баштадык. Кайра Москвага келишке айла жок, келдик ушул жака. Бир ай ушул жерде болобуз. Кудайым буйруса, мына туугандар 15-июндан тартып ровно 1 айга чейин ушул адресте сиздер буйруса колдон келген жардамын беришет. Учурда мына биздин агабыз жатат экен, кандай оору менен азыр? Бул агабыз белинде грыжасы менен келди. Бүгүн биринчи күнү келиши, азыр жөн эле жумшартып, массаж менен эме кылтабыз. Ага чейин ушу буттары тартышып кыйналган, хижам алып көргөн, башка дагы жолдорду кылып көргөн. Бул экөөбүздүн бул жеринде остеохондрозу бар, тузу бар. Желкесинде остеохондрозу бар. Ошол көпчүлүк убакта неден келип чыгат ошол? Бул көпчүлүк убакта көп тердегенден келип чыгат. Азыркы моментте кыргыздар көбүнчө шопур болуп, такси болуп машина айдашат, ошол убакта айнекти ачып жүргөндөн келип чыгат. Тердеп туруп, сразу кургангандан келип чыгат. Остеохондроз оорусу основной ушул терден келип чыгат. Ал эми грыжа ооружу көтөргөндөн келип чыгат. Ар нерседен нерв системаларды кысып калат, ошол убакта баш ооруйт, бели таалайт, буттарга тартышып, буттарсыз да ооруйт. Демек ошол грыжаны сен азыр жумшартып эме кылып кетирет экенсиң да, бара-бара. Грыжаны мисалы үчүн ар кимдикин ар кандай лечение кылабыз. Бирөөнүкү ударный техника болот, бул репин техникасы деп коет, колубузду коюп бурабыз. Экинчи бул мануальный терапия деп коет, кайрып мойнундан полотенце салып тартып, ошентип лечение кылабыз. Андан кийин уже катуу урулганда катуу урулбайт, себеби дегенде өзүнүн жолдору бар. Өзүнүн жолдору бар. Ар бир оорунун өзүгө карап мамиле кылып ошо жараша жолдорун кылат экенсиңер, да? Ар бир оорунун өзүгө жараша. Индивидуально. Ошондой кылабыз.
Кудай буйрса ушу. Ошондо Алтынбек сага кандай оорулар менен каралса болот? Любой ооруду колдон келсе дарылай бересиңерби? Бизге азыр ошол медицина жак менен эмес, ошол кээ бир адамдарга кабар берип келсек, биздики элдик дарыгерчилик, народный лечение. Бул, например, тамырды кармап пульстан ички кишечный ооруларды аныктайбыз, аларды лечение кылбайбыз. Чөп дарыларды ушуларды жазып беребиз. Ал эми сөөк оорулары, муун ооруларыны биз өзүбүз массаждын жолу менен дарылайбыз. Калганы эми Алла шифа берсе, Кудай буйрса чөтүп айыгат. Мына туугандар, уктуңуздар, демек кандайдыр бир ден соолуктан проблемалар болсо, көйгөйлөр болсо, келип кайрылсаңыздар болот. Иш графигиңерди кандай койдуңар ошондо? Саат канчадан канчага чейин кайрылсын? Иш графиктер ошо 9-дан 9-га чейин деп атабыз. Азыр эртең мененки 9-дан кечки саат 9-га чейин деп атабыз. Өткөндө келгенибизде ошол азыраак коюп койгон экенбиз, 10 саат кылып. Адамдар баары түнкү саат 12 бардыгы эле жумуштан кийин келишет. Жумуштан кийин болот да, ошондо маалда адам негизи көбөйт саны. Түнкү саат 12-1гече болуп кетип атты, эми элге карайбыз. Эл канчалык кандай неме талап койсо ошого жараша неме кылабыз. Өтө жакшы, өтө жакшы. Демек туугандар, номерлерди да коюп коебуз. WhatsApp, Telegram иштейт. Буйрса ошол WhatsApp'тан алдын ала жазылып, катталып келсеңиздер болот. Андан сырткары азыр YouTube каналды өзүнүн Алтынбектин өзүнүн YouTube каналы бар экен. Кандай ооруларды кантип аяктырат, анча-мынча керектүү кеңештер, ошогон видеолорду киргизем, пайдалуу дейт. Ошол YouTube каналдын дагы ссылкасын астына коюп коебуз. Ошондой салам. Биз ошо көп бизге болгон суроолор боюнча ошол көбүнчө ошо YouTube каналга кайрылса болот да. Бизде өзүбүздө Алтынбек Калыкулов деп YouTubeга кирсе, ошол боюнча кайрылса болот. Ошого башка да суроолор болсо келип суроо берсе болот. Андыктан туугандар, шансты кетирбей, ден соолугуңуздар жакшы караңыздар. Ошол бир айдын ичинде колдон келсе жазылып, келип, көрүнүп, толук ошол ден соолугуңуздарга кам көрүп кетсеңиздер болот. Андыктан ошол баягы көрсөтүлгөн адреске, көрсөтүлгөн даректе ошондой эле номерлер менен кайрылып келсеңиздер болот. Сиздерди күтөбүз туугандар. Ден соолукка жакшы караңыздар. Айрыкча мына айтып аткан шофурлар, таксисттер, сиздер да өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сак, так болуңуздар. Дайыма аман болуңуздар туугандар.